Ya jongulu dep kolsa be. Onun arbar eken. Ha kaçmaysa jolsuz. Asfalt tap verdi. Oy apalar ne oldu? Bunu degede o memleketke kayrılgıla. Yolda asfalt tap verdi. Çok ızdak taktırgıla da hükümetke. Burada jirgenge bol bol oyttu. Ha koydurgandan kiran kelbeybiz. Koyumuzu çolu örbeydin. Ya anda yoldu jasabeysan. Gelme öt keteyim, öt olbayım. Ne video var? Men öt keteyim mi? Men yol meneket otam. Sizin korovuzga kirgen yok mu? Kaçmayızlar yol ya jongulu dep kolsa be. Onun arbar eken. Ha kaçmayızlar yolsuz. Men dedeli ne var? Arcada meseleler üçün. Kırgızstanda mıydam dağıyla işlemek daha. Taş menen uram demişti. Jön ököyle joldu. Biz çangda tadık emiz. Jolda deyik asfalt çok bolsa çangda etdi. Hey emne ukuğunlar var hey. Kaç. Yo al de geldim. Hakimle kayrılmaysınlar bey. Tanlayıcı kuruksa da. Bu yol toskan boyunca atayım mıydam çıkan siler üçün. Yol tosmasın der. Ha bu oldu mu lan videoga düşüyor atasın toz kılan. Etajiden almaysa oranda deniz solunlar var. Pazar. Assalamu alaikum Kırgız elim. Atı jönüm Alimov Dastanbek, 1999 yıl төрөлгөнмүн. Тükөстен ялган күстү оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудная клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөттүбүз. Азыр ошого ичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактарда мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мен мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам Кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Биз жеке ишкер болобуз да. Анан бир эмеден ушундай бир сиз келгенден бери кичине налогдо жеңилдетүүлөр болуп атат. Эми Кудайга шүгүр жакшы эле болуп атат. Жакшы нерселер болду. Анан бир нерсе болуп атат да, ушу жанагы
жеке ишкерлер отчет бериш керек да. Налогду төгүп аткандан кийин мисалы үчүн отчет бериш керек да. Отчет бериш үчүн мен постоянно компьютерде отурушум керек. Мен жумуш кылышым керек да. А мен компьютерде отурушум керек экен да. Мен мисалы үчүн өзүңүз билесиз жана 061 ТГУ деген формаларды толтуруш үчүн 161 толтуруш үчүн унутуп коесуң да. Кайра кийинкиде сөз унутасың. Мен жаныма постоянно бир бухгалтер болуш керек экен да. Эми тууганым атың ким? Мирлан. Мирлан мындай да. Азыр ушул силердин көптөгөн ишкерлердин өзгөчө өзүңө окшогон кичи жана чакан ишкерлердин суроо талаптарын, кайрылууларын эске алып, президентибиз январда тапшырма берген мага. Ушу тез аранын ичинде өзгөчө жеңил жана чакан ишкерлерге жеңилдиктин бардыгын бергиле деп тизмектеп туруп берген. Анан билесиң, январда бир указ чыккан, андан кийин бир указ чыкчы, мына буюрса бул 3-чү президентибиздин 3-чү указы. 3-чү указы жанагы силер талап кылган патент. Патент бул жана сен айтып аткан. Өзүң айтып атпайсың, сен өзүң ишкерсиң, сен иш кыламбы же үйгө барып тиги кагаз чукулап компьютер менен башымды оорутамбы депчи. Туура ошондуктан машакаты жок дегенде эле патент. Bir ayda bir patent төлөйсүң, бүттү, болду. Анан салык инспекторун только телевизордон көрөсүң, бүттү. Жанагы единый налогторду төгүшүз керек да, баары делечи. Ооба. Аны ошол жерде мондой болуп атат да, мисалы үчүн биз СФ сиздердин через налоговый инспекция кетип тура. Счет фактурачы, эме электронный счет фактура. Жо сен патентке өткөндөн кийин аларды толтурбайсың. Ошондой кылабыз. Сен эмне иш кыласың? Бек ишкерлик кылам да. Мындай, эгерде базарда отурсаң, сен базарда отурбайсың. Кандай сен? Услуга көрсөтөсүң. Бизге счетко акча түшүп атат. Сеники анда единый налог, единый налог да. Анан ошо единый налог сиздердин эмеңиздер аркылуу кетип атат да. Счет сиздердин эмеңиздер аркылуу, актыңыздар аркылуу өтүп атат тура. Сиздер билесиздер мага канча акча түшүп атканын прекрасно билип турасыздар. Мисалы үчүн сиздер ошондо мисалы үчүн единый налогду кармап калып туруп эле, менде иштеп аткан работниктердин мен баарын сиздерге ясный кылып туруп отчетун берсем, менде мынча работник иштейт, айлыгы мынча деп туруп, мага мынча акча поступать этет десем, сиздер мага монча сомду кармап туруп эле, мен сиздерден мынча сомду кармап калдык деп койсоңуздар эле биз макул болот элек да. Анан жок, сиздер сиз айтып аткан отчет бер дегенде ушу кыйналат экенбиз да, аябычы. Туура, цифровизация деп биз азыр эң биринчи баскычты цифровизацияга жасап атпайсызбы? Цифровизация азыр толук кандуу кире элек. Цифровизация толук кандуу киргенде ошондо салык инспекциясы менен силердин ортоңузда мамиле только неме менен бүтөт. Мындай приложениялар аркылуу. Мисалы үчүн сиз жана бухгалтерский 1С деген учетный системада барсыз да? Мына сизде бухгалтерияда 1С деген бухгалтерский учетный система бар. Мурун ал учетный системадан сиз өзүңүз кагазга чыгарып алып, анан бизге салык инспекциясына келчисиз. Анан биз отуруп алып, анан кийин текшерчүбүз анан. Туура эмес болуп калса барып текшерчүбүз. Азыркы мына жаңы эрежелер боюнча азыр эми баягы цифровизацияны ошого кирип атабыз да. 1С силерде толтуруп атасыңар да компьютерден. Ошону биз онлайн көрүп турабыз. Мисалы үчүн сиздин компьютердеги маалымат бизден өзүнөн өзү эле чыгып турат. Анан жана сиз туура айткандай, сиз кагаз көтөрүп келип отчет бербей эле биз атың ким? Мирлан, сенден баланча кармалап калдык, макулсуңбу деп макулдап алыш керек да. Туура макулмун дегенден мындай переписка менен алып коебуз. Сонун эле анткени сен мынакей азыр цифровизация ошол. Свет боюнча көрө билесиз да, жана мой свет деген чыгарып койбодум. Приложениеси. Мынча сом карсын деп шарт которуп коесуз. Эч ким баш урбайт. Ошо мой дом дегенде. Сонун болот эле, аябай сонун болот эле. Ооба. Мына аябай жакшы жардам кылат элеңиз элге. Анан налогду төлөгөндө да качпайт элең, кимде мындай болбойт элең. Энди айтып атам го сизге. Жана сиздин жардамыңыз машакаттан чарчап атабыз да дейсиз. Анан бир күн кечигип калсаң монча сом штраф дейт. Отчеттон кечигесиң, туруш керек. Анан кээде орой мамиле жасап коюп атат дейт. Так телефонду ачып туруп эле приложениядан. Бирок бир маселе бар. Кээ бирөө баягы биз мындай да бирөөнүн бир салыгын бир 10 миң, 20 миң сом алаарда эмне алып койдуңар менден сурабайда, ошондуктан ошонун обратный связи. Мен Мирлан алсак алабыз, сенин отчетуң момча экен, киришең момча экен, ошонун 10% момча экен алам дегенде сен макулмун дейсиң, ошо менен ал акча кетет. Ошону басыраак кылсаң экөөбүздөн басканда кетет да. Ошого баратабыз. Жана күнүгө угуп атасыңбы, ажабы айтып атат. Цифровизация деген ушул. Ошо жакшы болот эле. Сизге рахмат. Ийгилик.